Bismillahirrahmanirrahim. Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандар, Алла таалама чексиз мактоолорду Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдарды айталы. Ибн Масуд разияллаху анху баяндайт, Пайгамбар алейхиссалам ушундай дуа кылчу дейт: О жараткан Алла, жалгыз өзүңдөн туура жол, такыбалык, абийирдүүлүк жана жан дүйнө байлыгын жана башкаларга муктаж болбогондой жеткиликтүү рызкы беришиңди суранам. Абу Умама Содай бин Ажлан Ал-Бахили разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам коштошуу хутбасын минтип айтканын уккан эле. Алладан коркуп эч убакта такыбалыктын чегинен чыкпагыла. 5 маал намазыңарды такай окуп, Рамазан айында орозоңорду кармагыла. Мал мүлкүңөрдүн зекетин бергиле, башчыларыңарга моюн сунгула. Ошондо сөзсүз жараткан эгенердин бейишине киресиңер. Бул намаз эле окуп коюш мусулмандардыкка жетиштүү эмес экен. Зекетти дагы эгер бай боло турган болсок, ошонун 40-тан 1-ин беришибиз керек экен да, Алланын ыраазылыгы үчүн. Эч кандай бул байлык бергенден Пайгамбар алейхиссалам айткан, байлык кемибейт деген да, көбөйөт деген. Садака бергенден, зекет бергенден эч кандай адамга зыяндык жок экен да, зыян болуп кеткен материалдык жактан. Ошон үчүн ниет болуш керек экен, эң биринчи Алланын ыраазылыгы дегенчи. Жана ошол мүлкүбүз өзүбүздүкү болуш керек экен да, башка бирөөнүкүн өнөө жөн гана эскертүү айтабыз да, бериңиз депчи. Бербесе, аны мажбурлабайбыз аларга иман туурасында ага эскертүү бериш керек да, иманга чакырып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып. Ар бир адамдын жүрөгүнө иман кирип, Алладан коркуу, Алладан үмүт кылуу, Аллага ишенүү кире турган болсо, ар бир адам өзү ырастап алат да, илим алып турупчу. Эң башкысы ушу иманга адамдарды үндөп коелу, жакшылыкка чакырып коелу, жамандыктан кайтарып коелу. Эгерде бул дүйнөдөн бир адамга себепчи болуп кала турган болсок, хадистин маанилеринде келет, ошол биздин бул дүйнөдө да, ахиретте дагы бактылуу болушубузга ошол жетиштүү болот экен да. Ошол жетиштүү бактылуулукту ар бирибизге каалайбыз туугандар. Ошого аракет кылалы, мээнет кылалы. Ар бир нерсеге мээнет менен болот экен да. Картошканы эге турган болсок деле, аны айдап, багып, анан көбөйтүп алат экенбиз. Же болбосо сатып, соода жол менен деле көбөйтөт экенбиз да акчабызды. Ошондой эле иманды дагы, иманды бага турган болсок, иманыбыз көбөйөт экен да. Иманыбызды тазалаш керек экен. Иманыбызды таза сактап, Алланын асына таза барышыбыз керек экен да. Адам имандуу болуп төрөлөт экен, бул дүйнөгө келгендечи. Ал эми акыл кириш менен өзүбүз ошол адашып кетет экенбиз да, бул дүйнөдөнчү. Күнөөлөргө батып, булганып, кайра ошо баштапкы абалыбызга кайтышыбыз керек экен. Энеден төрөлгөндө кандай таза төрөлгөн элек, ар бирибиз ошол акыбалга өзүбүздү акылыбыз менен, мээнетибиз менен аракет кылып, Кудайдан кечирим сурап, тобо кылып, күнөөлөрүбүз кечирилип барышыбыз керек экен да. Эгерде күнөө менен эле кетип кала турган болсок, бул дүйнөдөнчү, анда Алла таалам сактасын, Алла таала бизди өзү тазалайт экен да, ахиретке баргандачы. Анда от менен тазалай турган болот да. Ошондон сактасын Аллах таала. Бирок Алланын ырайымынан, мээриминен дагы үмүт кылабыз да, кечирет деп, Алла таала кечиримдүү депчи. Бирок ошентип эле жүрүп алсак, анда дагы биз анда дагы Кудайдан коркпой, анда да адашып кетет экенбиз да. Алла таалам кечиримдүү экен, мээримдүү экен деп күнөөлөрдү кыла берген, бул өзү чоң күнөө болот экен, өзү акылсыздык болот экен да. Ошол тобонун, ошол күнөөнү кечириш шарттары бар да. Ошол күнөөнү кылып аткан болсок, ошону күнөө экенин билгенден кийин ошол күнөөнү токтотуш керек да, бул шарт.
экинчи кайра кайталабаш керек. Ал эми үчүнчүсү чындап Кудайдан кечирим сураш керек да. Ошондо иншалла күнөөлөрүбүздү алакталам, чоң күнөөлөрүбүздү кечирген болот экен да. Бул чоң күнөөлөргө атайын тобо керек да, тобо кылыш керек. Алладанчы кечирим сурап, өкүнүп, жана шарттарды аткарыш керек. Ал эми майда күнөөлөрүбүз бул намаздын берекеси менен, башка жана башка ибадаттардын берекеси менен кечирилип кете берет экен да, садага бериш менен. Ошол чоң күнөөлөрдөн сактанышыбыз керек да. Ыйманыбызды бекемдеп алсак, күчтөп ала турган болсок, биз ошондо күнөөгө барбайт экенбиз да. Биз жакшы иш менен алек болуп, ошону адат кылып ала турган болсок, биз жаман иш кылышка деле бизде мүмкүнчүлүк калбай калат экен да. Жакшы сөздөрдү сүйлөй берсек, угуп берсек, жаман сөздү сүйлөгөнгө деле убактыбыз жок калат экен. Анткени орун жок калды да. Жакшы сөздөрдү угуп берсек, жаман сөздү уккубуз келбей калат экен. Анткени жакшы сөздүн өзүнүн рахаты бар, жакшылыгы бар. Жаман сөздүн ошончолук жамандыгы бар, жүрөккө ушунчалык кирдейт. Ошондон алыс болушубуз керек экен. Ал үчүн дайыма жакшылар менен болуш керек, коомду өзгөртүш керек, чөйрөнү өзгөртүш керек да. Кээ бир адамдар үчүн бир жерге көчүш керек болот да. Эгер ушул чөйрө күнөөгө тарта турган болсо, ыйманын сактап калыш кыйын боло турган болсо, ыйманыбызга зыян боло турган болсо, ошондо хижрат кылыш керек болот, көчүш керек болот да. Биз жанагы ошондо помидорду тарелкадан, табактан башка бир жерге, кененирээк жерге көчүрсөк кандай өсөт, гүлдөп. Ошондой адам гүлдөп өскөнгө мүмкүнчүлүк болот экен да, туугандар. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин эмне үчүн окуп атабыз, айтып атабыз, Бул окуштун, таалим өтүштүн максаты бар. Ушул бир жерден сөз кошуп албайлы, даанылып айталы деп, анан китепти астыбызга коюп айтып атабыз да. Ошондо жаттаганга да жакшы болот, таза айтканга да жакшы, өзүбүзгө да жакшы ишеним пайда болот да, көбүрөөк. Жана китепке жакын болот экенбиз да, ошо таалимдин берекеси менен, иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, менден бир аят болсо дагы, ошону башкаларга жеткиргиле дейт да. Ошону жеткиргенде да таза, туура, так, далил менен жеткириш керек биз да, таза. Бир сөз кошуп ийсек дагы күнөө болуп калат, өзгөртүп ийсек күнөө болуп калат да. Ал ошо боюнча калбайт да, дагы кете берет да, ошо кошулуп анан кийин ошентип бузулуп кетиштен Алла Таала өзү сактасын. Бул айтылган сөздөрүбүздүн баары өзүбүздүн ыйманыбыз үчүн да. Адам айтыш менен өзүн ойготот, өзү аарууланат, тазаланат. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Ошо айткан сөздүн баарын жашообузда амал кылганга аракет кылалы. Кеп бул айтып коюш менен эле эмес, угуп рахат алып коюш менен, айтып рахат алып коюш менен эмес да. Ошону жашообузда пайдаланалы, аткаралы, өзүбүздү ойготолу, Алланын буйруктарын аткаралы деп, бул Алла анасына барганга акыретке даярдык да, мындайча айтканда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.